Жоомарт Кадыралиев туулган жер. Ирең бараң таң сөгүлүп, айыл. Андан ары тоолордун элеси көрүнүп көрүнбөйт. Теребел көшүлүп уктап жаткан сыйт. Чындыгында бул жакта жашагандардын түйшүгү эбак башталган. Бери көздөй басып келе жаткан караандын элеси байкалат. Аял киши. Колунда чака. Суудан кайткан шекилдүү. Кыязы ачык асман алдында жылуу тоңго ороп, бир саамга калтырып кеткен баласын көздөй келе жатат. Жоомарт Кадыралиевдин Туулган жер чыгармасынын сюжетин дал ушинтип сүрөттөп берсе болот. Сүрөтчү композициясынын борборуна баланы жайгаштырган. Ал дагы бекеринен эмес. Жөнөкөй тиричилик, ата мекен, адам баласынын дүйнө жүзүндөгү ролу жана жашоо маңызы темаларына арналган символизм менен терең философиялык ой толгоолор абдан көп. Уктап жаткан ымыркай бала калктын келечеги. Ага таңкы күн нуру, жылуулук берип жатат. Ал эми апасы ороп койгон улуу муундагы адамдын кийими, мураскорлук, муундар ортосундагы байланыш тууралуу баян берет. Бала жаткан жер азыркы муунга болгон күч-кубатты берип, бабалар менен байланышты белгилеп турган сыңары. Наристенин жанындагы чөйчөктүү композициянын тең салмактуулугу, токчулуктун символу деп сүрөттөсөк да болот. Сүрөтчү чеберчилик менен чагылдырган жаратылыштын мээлүү абалын, ал ушул жерде тынчтык өкүм сүргөндүгүн көрсөтүп турат. Бирин-бири толуктап ширелишкен түстөр живописчинин алдыга койгон максаттарына жетишүүсүнө мыкты кызмат кылып берген. Анткени аларды туура айкалыштыруудан улам Жоомарт Кадыралиев зарыл болгон атмосферага жетишип, көптөгөн маанилерге толтурулган жана түбөлүктүү баалуулуктар тууралуу ой толгоого алып учкан кызыктуу, ачык образды жарата алган.